Мирбек Таштемиров үй бүлөсү менен 50 сотук алма багын жыйноого киришкен. Анткени алма бутактары ийилип, мөмөлөрүн көтөрө албай сынганы калган. Багбан ар бир алманы бирден үзүп, урунду кылбай жашикке салууда. Былтыркыга караганда быйыл былтыркыга салыштырмалуу жакшы эле. Жылда 15 тонна, 16 тонна, 14 тонна, 13 тонна алабыз. Сорту Жанатан. Кирипсон деген алмабыз бар, аны терип койдук. Алманын мекен аталган Ноокат районунда алма тиккен багбандар үчүн быйылкы күз түшүмдүү болду. Учурда ар бир короодо алма бактарында жыйма терим кызыганчак. Элдердин баардыгы ушу алмаларды терип, жыйнап, ордунда мүмкүнчүлүгү болуп, кардар келип, кардар менен келишкендер келишим баада сатып атат. Сатпагандар биз шашпайраак сактап туруп сатабыз дегендер бар. Алар үйлөрүнө киргизип, өздөрүнүн атайын алма сактоочу жайларына жана атайын бир эмелер бар, муздатгычтар бар, муздатгычтарга алып кирип, ошол жерлерде сакташат. Бул жайылып турган алмалардын башында толук кызарып, бышпай калган алмалар, мисалы, бул алманын бул жак бети жашыл, бул жак бети кызыл. Эми бул алманы ошол жерге мындай катары менен жайып койгондон кийин бир 5 күн же болбосо 1 жума тургандан кийин бул көгөргөн алмалар дагы кызарып бышып калат. Үстүндө турганда жакшы кызарбай калып атат да. Ял күн көрбөй калып атабы, жалбырактардын астында болгондуктан кызарбай калып атат. Ошол себептен биз жерге тизип ушундай ыкманы 2 жылдан бери колдонуп келип атабыз. Кызарып, жакшы кылып базарга элге жакшы базарга чыгайлы деген максатта ушундай кызартабыз. Канча күн турат? Канча күндө кызарып калат? 5 күндөн 8 күн, 9 күнгө чейин коебуз. Кызарганын карап 5 күндө кызарат өзү. 5 күндөн 8-9 күнгө чейин аралыкта кызыл болуп, өзгөрүп, жакшына болуп, мындай абалга келет. Ноокаттык багбандардын айтымында, быйыл түшүм жылдагыдан жакшы болгон, көлөмү чоң, зыянкечтер аз түшкөн. Бир эле түп алмадан 350 килограммдан ашуун алма жыйналып, аны жашикке салып салкын жерге сакташса, айрымдары баг арасында эле жыйнап сактап коюшат. Жакшы сакталган алма мөмөсүнө чет өлкөдөн кардарлар көп. Азыр жеринде ички базарларга 35-40 сомдон сатылып жатыптыр. Мына эшенги мамлекеттеринен алма эгүүчү коңшулаш мамлекеттердин bütün bağbanlara gelip seminer ötken. Oşunda biz alacak bulacak menен tanışlarda aşırıp, hazır oşuları zayıpka beret bizge. Bizge mınança tonun olmak gerek, mınanda zayıpka topka belgiledim. Özlerinin dogovorun negizinde biz yönetiyoruz. Olar alıp barış özleri bazarında ırını kaparıp sattırışat. Alıp bargan mallarga bardık şartlarını tüzüp erişet. Bu alma kançalık turgan sayın bağışı öşe öğret. Ош облусунун Ноокат районунда бак өстүрүүдө багбандардын жылдан жылга тажрыйбасы артып, алманын сорттуулугуна маани бере баштаган Карлик, Золотой Грейн, Жанатандын жаңы түшүмдүү сорттторунан быйыл киреше жогору. Учурда райондо 50% ашуун алма жыйналып бүтүп калса, анын ичинде Зулпуев айыл аймагында жалпы 46 гектар бактын мөмөсүн жыйноо аяктап калган. Ошо алма бактарыбыз дагы өтө жакшы немеде болду. Ошол боюнча биз элдерге консультация беребиз, алмаларды кантип бутайт, кантип дарылоо керек, кандай кылып караш керек, ошолор боюнча да консультация берип, немеге байланыштуу быйыл алма немелерибиз жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр жарымдан көбү азыр терип бүтүп калышты. Сатуу жагына келгенде азырынча клиенттер жок. Өзү мындай эле 35-40тан ички базарларга жакшы алмаларын алып чыгып сатышып атат. Айтсак, Ноокатта быйыл жалпы 3300 гектардан ашуун аянтка алма көчөттөрү өстүрүлгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 350 гектарга көп болуп, багбандар 70 000 тоннадан ашуун түшүмдү жыйнап, Орусия, Казакстан, Туркияга сатуу көздөлүүдө. Мырзажигит Маматкерим уулу, Мурат Надешев, ЛТР, Ош облусу.